الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Бүткүл ааламдардын Роббиси, жаратуучусу, башкаруучусу, рызык менен камсыз кылган Аллах субханала ва таалага чексиз мактоолор, пайгамбарлардын мөөрү, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө Аллах тааланын салават саламдары болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууну улантабыз. Демек өткөндө акыркы сабагыбызда сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды дининен кайтаруу үчүн Курайш Абу Толибке келип, ар түрдүү сунуштарды бергендиги жөнүндө айтып өткөнбүз. Караңыз, бир канча ирет, бир эле жолу эмес, бир канча жолу Абу Толибке келип аракет кылышты. Балким болсо болду, ушул Абу Толибден бир пайда чыгып калса керек. Балким Абу Толиб жок дегенде үкөсүнү коргоого албай койгон болсо, биз өзүбүз колубуздан келишинче чараларды колдонуп, бул Мухаммадты тыйып салабыз деген үмүттө Абу Толибке келип ар түрдүү сунуштарды берип көрдү. Бирок Абу Толиб айтып өттүк, бул нерселерге көнбөй үкөсүнү коргоодо бекем туруп берди. Караңыз, субханаллах, таң калыштуу нерсе бир туугандар, өтө таң калыштуу нерсе. Бир мушрик динди коргоосуна, диндин жайылуусуна, ислам динини тараткан адамга кызмат кылуусуна канчалаган салымды кошту. Субханаллах, таң калыштуу нерсе, акыйкатта таң калыштуу нерсе. Бир мушрик адам Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынып, жана Аллах тааламдын жалгыздуулугуна иман келтирбеген адамдын бир динге, Аллахтын каалоосу менен бир динге канчалаган салым кошкондугу эмне ушул Абу Толиб чоң мисал болуп атат. Ошол себептен Абу Толиб өлгөндө келечекте келебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каттуу кайгырган. Акыйкат каттуу кайгырган. Балким ошол жылды Амул Хусн, ошол кайгылуу жыл болду деп айткан. Эмне себептен? Себеби ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга тиреч болгон, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жөлөөч болгон, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга коргоо болуп берген, калкан болуп берген Абу Толиб бул дүйнөдөн өтүп кеткенине. Ошол Абу Толиб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды акыйкатта динине таратуусунда көптөгөн салым кошту. Бирок Аллах насип кылбады ошол инсандын эмне кылып иманда өлүүсүнө. Ошол инсан мусулман болуп өлүүсүнө Аллах таалам насип кылбады. Эмне болуп өлдү? Мушрик болуп өлдү. Ошол өлгөндө Аллах субханала ва таала иннака ла tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha деген аятты түшүрдү. Эй Мухаммад, сен өзүң каалаган кулду хидаяттай албайсың. Балким Аллах таалам өзү сүйгөн кулду туура жолго багыттайт, туура жолго баштайт деди. Акыйкат, субханаллах. Эгерде хидаят инсандын колунда болсо, хидаят деген укукту Аллах субханала ва таалам пенделерине берсе, же жок дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга берсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч ойлонбостон биринчи Абу Толибке берсе керек эле. Бирок Аллах субханала ва таалам пайгамбарга бул укукту бербеди, пенделерине бул укукту бербеди, өзүнө гана алды. Демек Аллах таалам майяхдиллаху фала мудилля лах. Аллах таалам кимди хидаяттаса аны адаштыруучу эч ким жок. Жана Аллах таалам кимди адаштырса аны туура жолго багыттоочу эч ким болбойт. Көрдүңүздөрбү бир туугандар, Абу Толибдин ушундай мушрик болгон абалы сиз менен бизге чоң сабак болуу керек. Ал жөнүндө келечекте да кененирээк токтолобуз. Андан кийин жанагы Мекке мушриктери Абу Толибден бир нерсени үмүт кылды эле, бирок ал үмүттү ишке ашпай калгандан кийин эмне кылды? Жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга карата мындай жеңилирээк позициясын таштады дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга карата жумшагыраак позициясын таштады дагы, эми мындан кийин катаал, мындай каттуу позицияга өттү. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мурда физикалык эмне күч менен кыйноо деген нерсе болбоду эле. Болгон кандайдыр бир деңгээлде, бирок эң бактысыз адамдар, мындай жатканда ошол Курайш элинин аттуу баштуулары эмес, эң акылы эси төмөн болгон, ошол коомчулуктагы даражасы өтө төмөн болгон адамдар гана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга асылган. Мына ушул күндөн баштап Абу Толиб жанагылардын сунушун четке каккандан баштап Абу Толибдин сунушуну эмне Абу Толиб берки мушриктердин сунушуну кабыл албай койгондон кийин мушриктер эми каттуураак позицияга өттү. Ал да болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эми физикалык жактан дагы кыйноо, азап берүү деген эмне этапка бир тепкич көтөрүлдү. Эми бул ирет пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көптөгөн эмне кыйынчылыктар келе баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мурда сабактарда биз айтып өттүк, тил менен, сөз менен
же болбосо ишарат менен ар түрдүү шылдыңдоолор, маскароолор, же болбосо пайгамбар саллаллаху ар түрдүү жаманат менен жала жабуу, ошого окшогон нерселер болсо, бул ирет эми ошол нерсеге кошуп, ал нерсесин таштаган жок. Улант болгон ал нерсесине дагы бир нерсени кошуп колду. Ал эмне пайгамбар саллаллаху эмне жисмани, ошо денесине зыян берүүгө өттү. Физикалык ошо пайгамбар саллаллаху азаптоого өтүштү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды азаптоодо, пайгамбар саллаллаху зыян жеткизүүдө сап башында албетте Абу Лахаб турат эле. Абу Лахаб Мекке мушриктеринин акыл эсине келе электе, пайгамбар саллаллаху кыйноо акыл эсине келе электе, Мекке мушриктер уже ал жөнүндө ойлоно электе Абу Лахаб уже зыян берип баштаган эле. Эми ойлойсузбу, Мекке мушриктери ойгонуп пайгамбар саллаллаху зыян бергенде Абу Лахаб токтоп калды деп. Абу Лахабтын зыяны ан сайын күчөгөн. Жада калса Абу Лахаб пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенге чейин өзүнүн кызыны Абу Лахабтын эки уулуна берген. Утба жана эмне Утайба деген эки уулуна берген. Рукая жана Умму Кулсумду. Жанагы ислам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ислам динин алып келгенден кийин балдарыны Абу Лахаб мажбурлап туруп жанагы талак бердиртип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне кыздарынан ажыратып алган. Кийин биз билебиз, Усман ибн Аффан радиллаху анху үйлөнөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жада калса эмне деген жанагы Абдуллах деген баласы чарчап калганда, ымыркай кезинде эле чарчап калган, абтар болду деп айткан. Абтар деген куйругу үзүлдү деген сөз. Абтар деген сөз куйругу үзүлдү деп. Пайгамбар саллаллаху бул кандайдыр бир деңгээлде эмне жүрөгүн орта турган сөз. Куйругу үзүлдү, болду, мындан кийин ул туулбайт деген сөз. Аллах субханаху ва таала мага кайша иретинде эмне түшүргөн? Инна а'тойнакал кавсар фасолли лираббика ванхар инна шани'ака хувал абтар. Ал өзү эмне куйругу үзүлдү деп. Акыйкатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир туугандар уул бала калган эмес. Бул нерседе чоң данышмандуулук бар. Биз билебиз, чоң данышмандуулук бар. Аллах каалады, уул перзенттин эмне улаган жок. Эми элестетиңиз, кыз перзентинен калган неберелерин канчалык улуктап Кудай даражасына чыгарып жибергенден кийин уул перзенти болсо, адашкан жамаат, адашкан тайпалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын уул перзентине эмне Аллаху алам андан дагы жогору коюп жиберсе керек эле. Аллах тааланын өзүнүн данышмандуулугу менен бул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каалаган жок. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне үммөтү калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү калып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ишин уланткан инсандар калды. Сахабалардан кийин табииндер, табииндер бүгүнкү күнгө чейин уланып келет, туурабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне дини калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калтырган эң чоң нерсе баласы болбосо дагы эмне динине калтырды. Мына ошол нерсени сиз менен биз рахат менен эмне кабыл алып, ошол динди кабыл алган себептен рахат менен жашап атабыз. Көрдүңүздөрбү? Андан кийин караңыз, Абу Лахабтын таң калыштуу, субханаллах, кээ бир үй бүлөдөр, бир туугандар үй бүлөсү менен динге кызмат кылат. Үй бүлөсү менен Аллах тааламдын ыраазылыгын издеп динге кызмат кылса, ошонун каршысында кээ бир үй бүлөлөр эмне болот? Үй бүлөсү менен динге каршы кызмат кылгандар болгон. Тарыхта болгон, бүгүнкү күндө дагы бар, ал келечекте дагы боло турган нерсе. Үй бүлөсү менен. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга үй бүлөсү менен кызмат кылган Абу Бакр радиллаху анху, келечекте анын үй бүлөсү кандай кызмат кылганын дагы токтолобуз. Эми ошол эле учурда анын каршысында үй бүлөсү менен зыян жеткизгендер Абу Лахаб болгон. Абу Лахабтын өзү эле эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга зыян жеткизбей калбастан, балким анын үй бүлөсүнүн башчысы болгон аялы, ошол үй бүлөсүндөгү аялы дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каттуу зыян жеткизген. Субханаллах, ушунчалык көп зыяндар жеткизген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баса турган жолго жада калса тикенектерди салып эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Абу Лахаб менен кошуна жашайт эле. Ушунчалык каттуу зыян жеткизет эле. Ушунчалык жанагы тажал деп коет андай аялдарды, тили 2 метр болгон аялдар болот го. Бүгүнкү күндө дагы кээ бир базарда ошондой аялдар бар. Аллах субханаху ва таала өзү сактасын. Андай аялдарды көрүп жүрөк ооруп кетет акыйкатта. Ошондой аялдар болгон. Кудду ошо Умму Жамил дагы ошондой болгон, тили 2 карыш болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ар түрдүү жолдор менен зыян жеткизген. Ошолордун бирөөсү тили менен жала жабуу, же болбосо ар түрдүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атынан ушак таратуу, ушул сыяктуу нерселерди тараткан. Андан кийин күндөрдүн биринде Аллах субханаху ва таала жанагы таббат яда аби лаби ва таб деген Масад сүрөсүн түшүргөндө, караңыз, жанагы Умму Жамил өзүнүн күйөөсү жөнүндө аят түшүрдү да. Хаммалатал хатаб деген ага лакап берилди аялына, Умму Жамилге. Ал деген эмне? Ал ошол отун ташыйт, күйөөсүн азапталуусу үчүн кыямат күнү эмне тозукту отун ташыйт. Ошол аятты укканда Мухаммад биз жөнүндө жаман ыр чыгарып тур деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды издеп ошол зыян жеткизейин деп келет. Келсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиллаху анху менен Меккеде отурган болот.
Анан жанагы жерде Абу Бакырга келип, Абу Бакыр, жолдошуң каякта дейт. Анан унчукпай турганда айткан, эгер мен таап калсам, могул ташту оозуна толтуруп саламын. Же болбосо ушул сыяктуу жаман сөз айтат. Анан жанагы кетет. Жанагы жерде Абу Бакыр таң калат. Субханаллах, сизди көрбөдүбү? Аллахтын элчиси дегенде Аллах таалам анын көзүнө эмне перде тартып койду дейт. Көрдүңүздөрбү? Кээ бир учурларда Аллах субханаллаху таалам ачык мужиза менен пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай кылып коргоп койгон. Абу Лахаб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир дуал кошунусу болгон. Караңыз, Абу Лахаб бир дуал кошунусу болгон. Ошол эле учурда атасынын тууганы. Демек караңыз, кошунучулук акысы бар, тууганчылык акысы бар, туурабы? Диндик акысы болбосо дагы кошунучулук, тууганчылык акысы бар. Караңыз, бир туугандар. Кошунучулук акысыны капырлар дагы өтөйт, мушриктер дагы өтөгөн, кандайдыр бир деңгээлде өтөгөн. Бирок Абу Лахаб андай кылган эмес. Абу Лахаб пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болушуна карабастан эң чоң зыян жеткизген, кошунучулук акысыны эң төмөн даражада өтөгөн жана тууганчылык акысын эң жаман мамиле менен аткарган Абу Лахаб болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушунчалык зыян жеткизген. Ошондой эле Абу Лахаб эле эмес, башка дагы кошуналар болгон. Абу Лахаб ошол эле учурда Хакаб ибн Абул Ас деген жана Уқба ибн Аби Муайт деген, Ади ибн Хамра Сақафи, ушул сыяктуу кошуналар болгон. Ушулардын бардыгы мушрик болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушунчалык катуу эмне зыян жеткизген. Кээ бирлери шылдыңдаган болсо, кээ бирлери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнө таштарды ырып коюп, кээде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйүндө бышып жаткан тамагына эмне жаман икир-чикир же болбосо ушундай төөнүн же болбосо уйдун ишек жабактарын эмне таштап салган. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне очогуну мондой таш менен тосуп койгон деп айтылат. Караңыз, кошуналардын арасында айрыкча Уқба ибн Аби Муайт деген болгон. Уқба ибн Аби Муайт, субханаллах, шунчалык пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чоң зыян жеткизгендердин бирөөсү. Уқба ибн Аби Муайтка пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каршы дуа кылган. Имам Бухариде Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анхудан риваят кылган хадисте ушундай деп айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Каабада намаз окуп турган учурда дейт, Абу Жахил жана анын шериктери ошол жерде олтурушат эле дейт. Абу Жахил, ошол Махзум уурусунан болгон Абу Жахил жанагы Меккедеги өзүнүн жоро жолдоштору менен, мушрик болгон жоро жолдоштору менен олтурган учурда эмне жанагы жерде мелдешип кетти. Ким Мухаммадтын эмне сажда кылган учурда барып туруп төөнүн ичегисин алып барып туруп үстүнө башына бастырып коет дейт. Албетте жанагы жерде коомдун эң бактсыз адамы Уқба ибн Аби Муайт мен дейт. Мен дейт дагы жанагы жерде барып эмне кылат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сажда кылышын күтүп турат. Анан сажда кылганда жанагы ичек чабак эмне ушундай ыплас нажаска аралашкан ичек чабагын алып келет дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын башына бастырып салат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат? Ошол жерде бир топ башын көтөрө албай туруп калат. Анан чуркап жанагы Фатима энебизге ушул кабар жеткенде, Фатима пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чуркап келет дагы жанагы нерсени алып таштайт, башынан алып таштайт. Ошондо эмне дейт? Дуа кылат. О Аллахым, Курайштын жазасын өзүң бергин деп дуа кылат. Караңыз, субханаллах, ушул жерде башка бир риваяттарда ушундай деп келет. Аллахым өзүң деп жазалагын деп ошол 7 мушриктин атын атайт дейт. Жана Абдуллах ибн Масуд радиаллаху анху айтат, мен дейт ушул адамдардын бардыгыны Бадыр согушунда өлүп, жана чуңкур казылган, ошол чуңкурга жатканын көрдүм дейт. Көрдүңүздөрбү, бир туугандар, бул жерден бир чоң пайда алсак болот. Эң биринчиден дуа кылганда сиз менен биз дайыма шашабыз. Ойлойбуз, дуа кылсак артынан заматта болуп калуусуну. Кээде Аллах субханаху ва таала дуа кылганда ошол замат жооп берет. Кээде Аллах субханаху ва таала дуа кылсак, дуаны кечиктирип жооп берет. Кээде Аллах субханаху ва таала дуа кылсак, дуага бул дүйнөдө жооп бербейт, бирок акыретте ошонун соңуну берет. Көрдүңүздөрбү? Башка бир риваятта дуа кылсак, ошол дуанын өлчөмүндө келеткан бир башыбызга болгон бале, башыбызга жазылган бале, пешенебизге жазылган бале, ошол дуа тосуп коет деп айтат. Түшүндүңүзбү? Демек бул нерсе сиз менен бизди көп-көп дуа кылууга түрткү болуш керек. Көп-көп дуа кылышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар Аллах субханаху ва тааланын эң сүйүктүү кулу, пайгамбар болушуна карабастан дуа кылды. Ушул окуядан кийин дээрлик, караңыз, мынау азыр 4-5 жылы болгон окуялар жөнүндө сөз кылып атабыз. Пайгамбарлыктын 4-5 жылы болгон окуя. Ал дегени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 44-45 жашында болгон окуя. Ал эми Бадыр согушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 55 жашында болгон. Туурабы? Хижра кылгандын 2 жылы болгон. Ал дегени бир 10 жылдан кийин болду. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасына жооп качан келди? 10 жылдан кийин келди. Караңыз,
Акыйкатта ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи эмне деди? Өзүң Абу Жахил, Утба ибн Рабия, Шайба ибн Рабия, Валид ибн Утба, Умай ибн Халаф, Уқба ибн Муайтка өзүң жазасын бер деди. Абдуллах ибн Масуд айтат, мен ошону жанагы эмнеде Бадыр согушунда өз көзүм менен көрдүм, ошолордун жанагы жерде кор болуп жатканын дейт. Субханаллах. Акыйкат. Бир туугандар, дагы бир пайда бүт пайгамбарларга душмандар болгон. Аллах субханаху ва таала ар бир пайгамбарларга эмне инсандардан жана жиндерден болгон душмандарды эмне кылган? Каршы койгон. Эми эң таң калыштуусу Аллах субханаху ва таала ушул Куранды түшүрүп турган учурда эмне пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга эмне ушулар душмандык кылган. Ошол жерде Аллах субханаху ва таала мурдагы пайгамбарлардын эмне кыссаларын баяндап берген. Көптөгөн пайгамбарлардын. Карагыз, мисалы Лут алейхиссалам, мисалы Солих алейхиссалам, бардык пайгамбарларды карагыз. Элине келди, дават кылды. Эрчиген Нух алейхиссалам, эрчиген эл нажат тапты, ийгиликке жетти. Эрчибей пайгамбарга каршылык кылган адам эмне болду? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва чыккан бардыгы бактысыз болуп өлдү бул дүйнөдө. Жана төөлүктүү бактылуулук пешенесине аларга жазылды. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын каршылаштары деле андан алыс эмес эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга каршы чыккан адамдар дагы андан алыс эмес эле. Алар дагы пешенесине котмо ошол нерсе жазылган. Канчалык пайгамбарга каршы чыкпасын, алар эч качан бактылуу болбойт. Болгон эмес, болбойт дагы. Эми ушул нерсе кыямат күнүнө чейин жазылган. Бир туугандар, бүгүнкү күнгө чейин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын динине каршы чыккандар билип алсын, эч качан бактысыз болгон эмес, бактылуу болгон эмес, бактысыз бойдон бул дүйнөдөн өлгөн жана Аллах субханаху ва таала аларды пешенесине төөлүктүү эмне тозоктом деген бактсыздыкты жазып койду. Bundan кийин дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын динине каршы чыккандар ошол эле нерсе турат, андан башка эч нерсе эмес. Кайсы бир кавымды уктуңуз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген динине каршы чыгып иззаттуу болгондугуну. Андай болгон эмес бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алып келген динге каршы чыккандар кор болгон жана кор болуп бул дүйнөдөн өлгөн, андан башка эч нерсе эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алып келген динди ээрчигендер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын даватын кабыл алгандар азиз болгон, иззаттуу болгон жана иззаттуу бойдон бул дүйнөдөн өлгөн. Жана Аллах субханаху ва таала иншаллах аларды төөлүктүү иззаттуулук менен бейиште сыйлайт иншаллах. Көрдүңүздөрбү бир туугандар? Мол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга шунчалык зыян жеткизгендердин абалы кандай, аягы кандай менен бүттү? Субханаллах. Андан кийин Умай ибн Халаф пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды көргөн жеринде эмне кылат экен? Шылыңдап же болбосо ар түрдүү акаратты айткан экен. Ошондо Аллах субханаху ва таала вайлул ликулли хумазатин lumazah деген аятты түшүргөн. Анын мааниси адамдарга кылыгы жана тили менен зыян азар жеткирген ар бир адамга азап тозок болсун деген. Түшүнүктүбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга азар жеткизген адамдар билип алсын ушул аятты. Бул бир эле ушул эмнеге Умай ибн Халафка тиешелүү эмес. Туура Умай ибн Халаф хакысына түшкөн, бирок эмне бул кыямат күнүнө чейин келген бардык пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга зыян берген, аза берген адамдарга эмне ушул аят эмне жүрүп кете берет бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга зыян берген адам эч качан ойлобосун, аларды бактылуулук же болбосо иззаттуулук күтүп турат деп, аларды эң чоң бакытсыздык күтүп турат. Ал эми Умайянын бир тууганы Убай ибн Халаф болгон. Умайя ибн Халафтын бир тууганы Убай ибн Халаф болгон. Ал Уқба ибн Абу Муайт менен дос эле. Жогоруда айтып өткөн Уқба эң бактысыз ком, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын башына ичегин таштап койгон Уқба ибн Абу Муайт менен дос эле. Күндөрдүн биринде Уқба ибн Абу Муайт пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында Кур'ан угуп олтурганын көрүп калат. Анан жанагы жерде барат дагы, сен ушул Мухаммад менен жаман сөздөрдү айтып, ушул менен олтурасың дейт дагы. Анан жанагы жерде барып түпүрүп келген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүзүнө дейт. Жанагы бактысыз Уқба ибн Абу Муайт ошол нерсени аткарат. Көрдүңүздөрбү? Субханаллах. Ахнас ибн Шарик ас-Сакафи деген болгон. Ас-Сакафи бул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга зыян жеткизгендердин сабында эле. Караңыз, Меккеде канча эл бар экенин эч ким билбейбиз. Бирок билебиз, ал жерде көп эл жашаган. Бирок ошолордун ичинен дагы эмне бир тобу сап башында болгон пайгамбар саллаллаху жана мусулмандарга зыян жеткизүүдө. Бүгүнкү күндө деле ошол эле көрүнүш бир туугандар. Бүгүнкү күндө дагы динге каттуу зыян жеткизген, же болбосо дин менен каттуу күрөшкөндөр белгилүү болгондой эле, ошол убакта да дин менен каттуу күрөшкөн, диндин жок болуусу үчүн бүт мүмкүнчүлүгүнү сарптаган адамдар болгон. Көрдүңүздөрбү? Ошолордун бирөөсү Ахнас ибн Шарик. Аллах субханаху ва таала бунун сыпаттар, бир канча сыпаты жөнүндө баяндап эмне аят түшүргөн. Калам сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала сен моюн суна бербегин, вала тутай кулла халлафин махин. Ар бир эмне көрүнгөн эле
кадырсыз ант корго дейт. Ант иче берген адамдарга моюн сунбагын дейт. Ушак ташып жүрүүчү деп Аллах субханаху таала сыпаттады. Шылдыңда деп сыпаттады. Чектен ашкан, Аллах таалам койгон чектен ашып кеткен. Күнөөкөр, жакшылыкка бут тосуучу, карасаңыз, жакшылыкка бут тосуучу, орой жана андан соң атасынын дайыны жок адамдарга эмне баш ийбегин деди. Караңыз, Аллах субханаху таала ушундай эмне жемелеген сыпаттар менен аны сыпаттады. Ал эми Абу Жахил, караңыз, кээ бир учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип Куран угат эле. Ал дегенде сиз ойлоп калбаңыз, машаллах, Абу Жахил анча-мынча динди эмне акыйкатты издеп, балким Куран угат деп. Жок, анын Куран угуусу, аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушунчалык кооз тилават кылуусуна, тың кулагына дайча айтканда угузуусу ал адамга эч кандай хидаят кошкон эмес, балким адашуусуна адашуу кошкон, андан башка эч нерсе болгон эмес. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эң чоң зыян жеткизгендердин бирөөсү деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны эмне деп сыпаттаган? Фираун хадигил умма, бул умматтын фирауну деп сыпаттаган. Көрдүңүздөрбү? Аллах субханаху таала жада калса ушундай деп айтты. Ал ушул Куранды угуп дагы тастыктаган жок дейт. Намаз да окуган жок. Аллах тааламдын аяттарын тастыктаган жок. Бирок жалган деп далысын салып койду, артына карап кетип калды дейт. Аллах субханаху таала ошондой деп сыпаттаган Кыямат сүрөсүндө. Андан кийин текеберленип, мактанып, бош жүрөк менен үй бүлөсүнө кетти дейт. Караңыз, күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол эмне Макабул Ибрахимде намаз окуп турган учурда Абу Жахил келип: "Эй Мухаммад, мен сени намаз окуба дебедим беле" деп каттуу тиет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ага каттуу жооп бергенде Абу Жахил ошондо айтат: "Эй" дейт, "Аллахка ант" дейт, "ушул өрөөндө жардамчысы жана колдоочусу көп болгон мендей адам жок" дейт. Мындайча айтканда, ушунчалык мен күчтүүмүн деген максатта айтат. Сен менчилик күчүң жок деп айтат. Сенин менчилик эч кандай күчүң жок дегенде Аллах субханаху таала ага кайша иретинде Алак сүрөсүнүн 17-18 аятын түшүрөт. Ал өзүнүн ишенген адамдарын чакыра берсин. Биз дагы Забания периштелерин эмне ал тозок сакчылары деп келген, ошолорду чакырабыз деп Аллах субханаху таала аят түшүрөт. Абу Жахил, караңыз, жогоруда айтып өткөндөй, эсине келип кичине жанагы хидаяттын артына жүрүүнүн ордуна ан сайын эмне кылды? Мусулмандарга аза берүүсүн күчөтүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга аза берүүсүн күчөтүп, ушунчалык эмне жанагы мусулмандарга жек көрүүсүн, мусулмандардын динине тоскоолдук кылуусун уланта берди. Жада калса, кээде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каттуу күч менен дагы аза жеткизип кое турган деңгээлге чейин барды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай оор кылдарда бир нерсе кылыш керек эле. Себеби жылдан жылга мусулмандардын абалы оорлошуп баратат. Кандайча оорлошуп баратат? Мушриктер тарабынан кыйноо, азап аябай күчөй баштады. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай учурда мусулмандарды сактап калуу жана мусулмандардын эмне динини ошол жанагы фитналанып, жанагы жерде азгырылып калбасы үчүн бир чараларды колдонуш керек эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолуктан эки эмне чечимди кабыл алды. Биринчи чечим Аркам дегендин үйүнө эмне талим өткүзмөй болду. Экинчи чечим пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарды Хабашияга хижрат кылууга үндөдү. Хижрат кылууга. Азыр Иракта түшүндүрүп беребиз иншаллах хижрат дегенди. Аркам ибн Абил Аркамдын үйүнү тандады. Бул Аркам ибн Абил Аркамдын үйү Сафа таасынын Сафа деген тоо бар. Бүгүнкү күндө бизге да белгилүү. Сафа тоосунун этегинде болгондуктан эмне ал жерде залымдардын, ошол жердеги мусулмандарга зыян бергендердин көзүнөн алыс болуп турат эле. Алар көрө бербейт эле. Мусулмандар жашынып барып, ошол жерге барып, эмне илим алып, ошол жерге барып Кур'ан угуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мубарак, берекелүү хадистерин угуп, рахаттанып келет. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абул Аркамдын үйүн тандады. Абул Аркамдын үйү биринчиден четирек жерде болгон, экинчиден мушриктердин адамдардын көзүнөн оолак болгон. Түшүнүктүбү? Ар ким көрө бербей турган жери. Эгерде биздин тил менен айтканда центрде боло турган болсо, өткөн кеткен баары көрөт. Ким кайерге кирип чыгып атат, кандай кылып чыгып атат, кимдер чогулуп атат, бардыгы билет. Бул учурда көпчүлүк сахабалар исламны ачык чыгарган эмес эле. Себеби Мекке мушриктери зыян жеткизип коюусунан коркот эле. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсеге үндөйт эле, ачык чыгарбоосуна. Себеби мусулмандар кандайдыр бир деңгээлде алсыз эле ошол учурда. Мусулмандарда эмне эч кандай мындай ыззаттуулукту тартуулай турган күчтүү баатыры жок эле ошол учурда. Туура бар эле кандайдыр бир деңгээлде, бирок ушунчалык күчтүү жанагы Мекке элинин арасында күчү менен таанылган
эч бир нерседе тайманбаган ошондой баатырлар жок үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир учурларда аларга эмне дейт эле, исламды кабыл алгандан кийин дагы исламыңарды ачык айкын эч кимге ашкере кылбай тургула дейт эле. Ошентип ошол Абул Аркамдын үйүнө келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин угуп, Аллах Тааламдын Куран, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга түшүп жаткан Курандарын угуп, ошентип талим тарбия кылат эле. Ошол жерде өздөрүнүн кулкун өздөрүн оңдоп, өздөрүнүн адеп ахлактарын оңдоп, ошол жерде фикh илимдерин алып, кээ бир шарият өкүмдөрүн үйрөнөт эле. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде эмнеге үндөйт эле, жанагы Мекке мушриктери менен каршы тирешүү болуп кетпөөсү үчүн алдын алып, ошолор менен андай бетме бет келип калсаңар, эч качан согушпагыла, күрөшпөгүлө деп. Себеби биринчиден ал учурда Аллах Тааламдын согушуу жөнүндө аят түшө эле. Согушуу ал учурда арам эле. Экинчиден, эгерде ошондой кылып тирешүү күчөйө бере турган болсо, бул мусулмандардын пайдасына эмес, мусулмандардын зыянына болуп калышы мүмкүн. Себеби Мекке эли көпчүлүгү мушрик эле биринчиден. Бийлик мушриктердин колунда эле. Ошол эле учурда мушриктердин эмне курал жарактары, армиясы бар эле. Ошол эле учурда алардын башка кабилалар менен, башка урлар менен келишимдери бар эле. Түшүнүктүбү? Ошол себептен эмне кылат эле? Жанагы жерде эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсе болуп кетпесин алдын алат эле. Бирок ошого карабастан анча-мынча бир бул окуя болуп кетет эле. Ошолордун бирөөсү Саад ибн Аби Ваккас күндөрдүн биринде намаз окуп турган учурда мушриктер көрүп калат. Ошол жерде Саад ибн Ваккаска каршы чыкканда Саад ибн Ваккас бир уруп ошол жерде мушриктин канын агыза коет. Ошол жердин үстүндө биринчи жолу ислам дини үчүн төгүлгөн кан эле. Эми туура өлгөн эмес, бирок кандайдыр бир деңгээлде кан чыккан. Ошол эң биринчи төгүлгөн кан деп айтылып калган. Бирок эмне, албетте эгер мындай кагушуулар улана бере турган болсо, жогоруда айтып өткөндөй, мусулмандардын жеңилүүсүнө жана көптөгөн жоготууларга себеп болмок дейт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды даанышмандуулук, хикматтуулукка өндөйт эле. Түшүнүктүбү? Даанышмандуулукка өндөйт эле дейт. Ошентсе да исламдын пайдасы жана сахабалардын коопсуздугун ойлоп, алар менен жашыруун түрдө жолугушуп турду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү даватты ачык кылат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч кимден коркпойт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккенин алдында ибадат кылат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдай эч ким ибадат кылбайт эле кабанын астында. Бирок ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагылардын да коопсуздугун ойлоп, жанагылар азырык жетип калбасын деп эмне кылат эле, алар менен жашыруун жолугат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болбосо Меккенин алдына келип эле ошол жерде Куран окуйбуз деп айтса болот эле. Жок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал эмнени тандаган жок. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң даанышмандуулардын даанышманы болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дават жолунда, албетте даваттын биринчи этабында даанышмандуулук жолун тандаган. Түшүнүктүбү? Даанышмандуулук жолун тандап, көпчүлүк учурда эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жумшактык менен чечет эле. Өткөндө биз айтып өттүк, Али Ясир, Ясирдин үй бүлөсү канчалык кыйналып жатканына карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өтүп баратып эмне деди? Мусулмандар, чыккыла, согушкыла деп айттыбы? Айтып айткан жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Сабран Али Ясир деди. Ясирдин үй бүлөсү, сабыр кылыңыздар. Сиздерге чындыгында Аллах Тааламдын бейиши бар деди. Андан башка эч нерсе айткан жок. Көрдүңүздөрбү, бир тондар ал дегени, караңыз, алымдардын кээ бирлери ушундай деп айтат. Мусулмандардын башында дейт, мусулмандардын башында эгерде ушул Меккенин доорундай абал боло турган болсо, анда даватында Меккенин доорундагыдай дават кылынат деп айткан. Түшүнүктүбү? Мусулмандарда эгерде мусулмандардын абалы Медине доорундагы абалдай болсо, анда даватта Мединелик доорундай абал эмне кылынат эле дейт. Андай ошондой тактика колдонулат дейт. Эми карасаңыз, бүгүнкү күндө бир өлкө, мисалы бир канча өлкө бар, бул пайда иретинде бир канча өлкө бар. Бир өлкөдө мисалы ислам шарияты менен жашайт. Ал жерде эч кандай тоскоолдуктар жок. Ал жерде балким ошол мамлекеттик деңгээлде Куран жана сүннөттүн негизинде динди таратууга кызыктар. Ар түрдүү бидаттардын алдын алып, ар түрдүү ширктердин алдын алып, мамлекеттик деңгээлде ошол нерсеге кызыктар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы сүннөтү тараусуна. Мындай учурда эмне Мединенин эмнеси колдонулат? Медине этабындагы даваттын эмнеси, методикасы колдонулат. Ал эми ошол учурда коттум ошол 21-кылымда эле бир өлкө же болбосо бир өлкөдө жашаган мусулмандарда Меккенин эмне Мекке доорундагы мусулмандардын абалындай эле абал. Эч кандай аларда эмне жок, бийлик жок, эч кандай аларда мүмкүнчүлүк жок. Жада калса кээ бир өлкөлөрдө бир тонар мусулмандар намазын ачык окуп, эмне окуй албай турган деңгээлде бүгүнкү күндө өзүбүз көрүп туруп билип турабыз, туурабы? Демек, ошондой эмне кылыш керек? Жанагы Мединеде мисалы жихадка өкүм кылынган, согушууга өкүм кылынган, туурабы? Ошол нерсе кылынабы дегенде
кээ бир алымдар айткан экен, жок ал учурда ошол Мекке доорундагы эмне даваттын услубу колдонулат, даваттын методикасы колдонулат деп. Ал кандай эле сабыр кыласың, кыйынчылыкка, ар түрдүү келген балелерге сабыр кыласың, дават кыласың, андан башка эч нерсе эмес. Түшүнүктүбү? Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне мусулмандарды эмнеге үндөйт? Хижрага үндөйт. Эмне үчүн хижрага үндөйт? Себеби Аллах субханаху ва таала Зумар сүрөсүн түшүрөт. Зумар сүрөсүнүн 10-чу аятында Аллах субханаху ва таала ушундай деп айтат: ушул дүйнөдө жакшылык кылган адамдарга дейт, акыретте жакшылык бар жана Аллахтын жери кенен. Ва ардуллахи васиа деген аятты түшүрөт. Аллах тааланын жери кенен дегенден Аллах таала ишарат кылат. Көчкүлө деген. Түшүнүктүбү? Эгерде диниңерди сактай албай атсаңар, диниңерге зыян болуп турган болсо, бир жерде туруңар, анда көчкүлө деген ишарат кылганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерде сахабаларды үндөйт. Ошол сахабаларды үндөгөндө караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүгүнкү күндө Эфиопия деп айтылат, ал убакта Нажаши деп айтылган. Ошол Нажашидеги Асхама Нажаши деген падыша болгон. Ошол падышанын адилеттүүлүгүн билет эле. Жана ошол адилеттүүлүгүн билип, анын астына барган, башпаа негиздеп барган кандай адам болбосун зулум чекпейт экенин билип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жака көчүүгө кызыктырганда, эмне кылган? Ражаб айында, 5-жылдын, пайгамбарлыктын 5-жылынын Ражаб айында, ал дегени демек 5-жылдын жарымында дегени. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижрага жөнөтөт. Ошолордун эң биринчиси 12 эркек жана 4 аял болуп хижрага кетет. Ошолордун башында амири болуп Усман ибн Аффан радиаллаху анху барат. Усмандын жубайы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Рукайя радиаллаху анха болот. Ошолор эмне кылышат? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Ибрахим жана Лут алейхиссаламдан кийинки көчкөн эң биринчи үй бүлө деп эмне ошолорду эмне хижра кылганын ушундай мактайт. Анан ошентип алар түнү Мекке мушриктери уктап жаткан учурда акырын эмне билинтирбей чыгып кетет. Анан жанагы порт болуп, ошол портко барып туруп, Аллах таалам алардын тагдырына ошол нерсени жазып койгон болот. Эки содагерлердин кемеси келген болот. Ошол содагерлердин кемесине олтурган бойдон анан Нажашидин эмне өлкөсүнө өтүп кетет. А мушриктер болсо ал нерсени кийин билип калат да, артынан барып жетпей калат. Анан бир окуя болот. Ал кандай окуя? Мушриктер өздөрү байкабаган абалда саждага жыгылат, сажда кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте ал нерсе ошол Хабашистанда жашап турган мухажирлерге башкача маалымат болуп жетип барат. Ал кандай болот ал окуя? Рамазан айында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде Куран окуп турган учурда Najm сүрөсүн окуйт. Түшүнүктүбү? Najm сүрөсүн окуйт. Najm сүрөсүн окуп турган учурда адатта мушриктер Куран укпаштыгы үчүн бүт мүмкүнчүлүктөрүн жумшайт эле деп өткөн сабактарыбызда айтып өткөнбүз, туурабы? Бүт мүмкүнчүлүктөрүн жумшайт эле Куран укпаштыгы үчүн. Бирок ушул учурда караңыз, Куран окулуп турган учурда жанагылар өзүнү кармана албай Куранга тыңшап, Куранга эмне кулак салып калат. Жанагы жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам афамин хадал хадиси та'жабун, Аллах тааламдын ушул сөзүнөн таң каласыздарбы? Ва тафхакун ва ла табкун, сиздер күлүп жатасыздар, ыйлабайсыздарбы? Эмне ыйлабайсыздар? Ва антум самидун, силер көңүл бурбадыңар. Фасджуду лиллахи вa'буду, Аллахка сажда кылыңыздар жана ибадат кылыңыздар дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү саждага кетет. Ошол эле учурда жанагы жердеги Мекке мушриктери дагы бардыгы саждага кетет. Бардыгы саждага кетет. Жада калса ушундай риваяттар келет. Сажда кыла албаганы бейли ийилбей калган эмне чоңдор жанагы жерде эмне кылат? Топуракты алат да кумду алып пешенесине тийгизип коет дейт. Ушунчалык деңгээлде эмне Аллах тааламдын Кураны ошолорго таасирин тийгизет. Куран акыйкатта берип тургандар ушундай эмне араб тилини билгендиктен ушундай жүрөккө чоң бир таасирин калтырган. Ошол нерсени билгендиктен алар Мухаммадтын сыйкыры биздин элибизди сыйкырлап койбосун үчүн бүт мүмкүнчүлүктөрүбүздү жумшайбыз дейп анан эмне кылышкан? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуп жаткан Куранды эч кимге угузбаганга аракет кылышкан. А бирок укканда куттум ошондой болуп эмне кылган? Кээде эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам окуп аткан Куранга толук несимен денеси менен кирип кеткен. Мына ушундай кирип кеткен сыяктуу. Андан кийин жанагы жерде сажда кылып тургандан кийин эми мушрик эле бойдон калган. Эми мактаныш керек жана кылган нерсесинечи. Мындайча айтканда сажданы кылды мусулмандарга кошулуп. Бирок эми актаныш керек жанагы ал жерде Меккеде болбой калган мушриктердин алдында өздөрүн ак көрсөтүү керек да. Эмне деш керек? Бул жерде Мухаммад биздин кудайчаларыбызды мактады, ошол себептен биз сажда кылдык. Биздин кудайчаларыбызды алкыш мактоолорду айткан, ошол себептен биз ал менен кошулуп сажда кылдык деп ушундай деп актанды. Бирок ал жерде эч кандай ал нерсе жөнүндө сөз болгон эмес. Болгону Najm сүрөсү окулган эле. Анан ошол кабар жанагы жогоруда айтып өткөндөй Хабашистандагы мусулмандарга эмне мушриктер, Мекке мушриктери исламды кабыл алыптыр, сажда кылыптыр деген бузук телефон менен жетип барат дагы жанагылар
артка Шавуал айында кайтып келет. Артына кайтып келип жанагы жерде Меккеге кирерге жакын жанагы кабардын чын төгүнүн билет дагы, ал болгону жалган кабар экенин билет дагы. Кээ бирлери артка кайтып кетет, кээ бирлери мушриктерден амандыгында, кээ бир мушрик туугандарынын амандыгынын астында Меккеге кирип барат. Анан жанагы Мекке мушриктери жанагы кыйноо деген азаптуу мусулмандарды дининен тосуу үчүн колунан келишинче бүт мүмкүнчүлүктөрүнө жумшоону токтотпойт, балким ан сайын күчөйтөт. Жанагылар айрыкча Мекке эли пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жанагы кылган ар түрдүү ыкмалары эч кандай пайда бербегендиги, ошондой эле эч бир мусулмандын артка кайтып кетпегендиги ан сайын алардын күйүтүнө күйүт кошот. Ан сайын жек көрүүсүнө жек көрүү кошот. Мусулмандарды кыйноосу, азаптоосуна ан сайын жаңы методикаларды ойлоп чыгат, жаңы ыкмаларды ойлоп чыгат. Ошентип анан дагы кыйноолор ушунчалык боло баштаганда, жанагы күчөй баштаганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи ирет жанагыларды Хабашстанга көчүүгө кылат, үндөйт. Экинчи ирет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы адамдарды Хабашстанга көчүргөндө бул ирет көбүрөөк болуп барат. Бул ирет көбүрөөк болуп барып, 83 эркек жана 18 же 19 аял болот дейт. 83 эркек жана 18 же 19 аял болот дейт. Демек, жалпысынан канча болот? Жалпысынан 100дөн ашык адам хижра кылат. Демек, караңыздар, Меккенен дээрлик жанагы алсыздар, эч кандай тирөөчү жок, жөлөгү жок адамдар чыгып кетет. Меккеликтер жалаң азчылык болгон мусулмандар менен калат. Азчылык болгон мусулмандар менен калат. Жалпысынан тарыхчылар ушундай деп айтат: Мекке доорунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 13 жыл дават кылганда 130дай адам исламды кабыл алган дейт. Демек, 100ü хижра кылып кеткен болсо, азчылык эле калган болуп эсептелет. Азчылыгы кимдер десе, көпчүлүгү жанагы уурусу күчтүү болгондор, же болбосо артында тирөөчү бар адамдар калган. Эч ким мындай Мекке мушриктери өзбек тили менен айтканда журат кыла албайт аларга мындай ачык каршылык кылганга. Же болбосо физика колдонууга эч кандай журат кыла албай турган адамдар калган. Туура тили менен же болбосо кандайдыр бир деңгээлде зыян жеткизет, бирок берки алсыз кулдарга зыян жеткизгендей жеткизе албайт эле. Түшүндүңбү? Караңыз, бир туугандар, бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Хабашини тандыганында дагы бир чоң бир даанышмандуулук бар. Бул даанышмандуулук кандай десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дүйнөдөгү болуп аткан абалдан кабардар экендигине кабар берет. Түшүндүңбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарлык кылып турат. Ошол эле учурда дават кылып атат. Ошол эле учурда дүйнөдөгү абалдардан жана дүйнөдөгү кайсыл мамлекеттин падышасы адилеттүү жана кайсыл мамлекеттин падышасы эгерде мусулмандар көчүп барса зулум чекпейт экенин билгендиги, демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүт нерседен ушундай маалыматтардан кабар алып турган. Түшүндүңбү? Бул жерден бир пайда алсак болот, бир туугандар, сиз менен биз кээ бир учурда караңыз, дин менен алек болгонубуз дүйнөлүк кээ бир маалыматтардан артта калып кеткенибизге себеп болуп калат. Жок, бир туугандар, реалдуулук жашоодон алысташпашыбыз керек. Ал-вакый деп коет араб тилинде. Вакый жашоосунан, реалдуу жашоодон алысташпашыбыз керек. Бүгүнкү күндөгү болуп аткан кырдаалдарды дайыма билип жүрүшүбүз керек. Кандай абалдар болуп атат, кайсыл жердин абалы кандай? Айрыкча мусулмандардын абалын сиз менен биз билип турушубуз керек, бир туугандар. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мусулман бул бир ушундай дене сыяктуу, эгер башына зыян жетсе же болбосо бутунун астына тикен кирсе, мээси менен башка жери менен сезе тургандай деңгээлде болуш керек дейт. Эң ачынарлуусу бүгүнкү күндөгү үммөттүн эң чоң оорусу, рактан дагы, спидтен дагы жаман оорусу ушул сезимди сиз менен биздин жүрөктөн капырлар чыгарып коюуга ушунчалык аракет кылды жана кандайдыр бир деңгээлде ийгиликке жетишти. Сиз менен биздин мусулмандарга болгон күйүт, сезими деген нерсе калбай калды. Бир туугандар, сиз менен бизден эч нерсе талап кылынбайт, жок дегенде дуа кылып коюңуздар десе, дуа кылганга кадыр эмеспиз. Бир туугандар, караңыз, нечендеген мусулмандар кыйналып жүрөт. Бүгүн ушул күндө сиз менен биз ушул жерде эң сонун тамактарды жеп, эң сонун сууларды ичип турган учурда канчалаган мусулмандар эң ушундай сиз менен биз ажатканага колдонулбаган сууларды ичкендиги жана сиз менен биз итибизге бербеген тамакты жегендиги сиз менен бизди жүрөгүбүздү оорутуш керек. Жок дегенде дуа кылышыбызга себеп болуш керек. Караңыз, бир туугандар, алыс барбайлы Йеменде канча жылдан бери согуш болуп атат. Йеменде бир туугандар, караңыз, капырлар келип, ошол жердеги ачарчылыкты изилдеп, ошолор статистика чыгарып атат.
мынчалык кедейлик ушунчалык деңгээлде өстү деп. Бир туугандар, караңыздар, мындан 2 жыл мурда болсо керек, бир сүрөт ушундай эмне популярдуу болуп, дүйнө жүзүндө эң популярдуу сүрөткө айланды. Кайсы сүрөт десе, Йемендеги бир ачка кыздын, ушундай кабыргалары саналып калган кыздын, жаш кыздын сүрөтү. Караңыз, сиз менен биз наносты жебей көгөрүп итке берип турган учурда, ошол 21 кылымда бир туугандар, ушундай эмне маданияттуу технологиянын кылымында сиз менен биздин жаныбызда болбосо дагы, бирок мусулман бир диндаш бир тууганыбыздын ушундай кыйналып жашаганлыгы, сиз менен биз дуа кылбагандыгыбыз эң ачынарлуу нерсе. Сиз менен биз бир нерсе менен алек болуп калганбыз, дүйнөбүз менен алек болуп калганбыз. Акыйкат бир туугандар, эң бактысыз жашоо, дүйнөбүз менен алек болгонубуз сиз менен биздин дүйнөдөгү мусулмандардын абалына кайдыгер мамиле кылышка себеп болуп калды. Бул балким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы айткан доордур. Мусулмандар деңиздин көгүндөй көп болот, бирок эч кандай пайда болбойт. Бири-бирине дуа кылбай турган заман. Акыйкат бир мусулманга ийгилик жетсе, сиз менен бизге эч кандай кубанч келбейт. Бир мусулманга апат жетсе, сиз менен биздин жүрөгүбүздү ортуп да койбойт. Бир туугандар, караңыз, канчалаган мусулмандарга апат жетип кыйналып турган учурда сиз менен биз колубузду көтөрүп качан дуа кылдык? Же мусулмандарга бир ийгилик жетсе, сиз менен биз кубанып, Аллах Таалама хамд, мактоолорду айтып, Аллах Тааламдын алдында шүкүрлөрдү айттык. Мындай боло элек. Сиз менен биздин өзүбүздүн дүйнөвий бир ишибиз орун алса, айтабыз, мактоолорду айтабыз, сүйүнөбүз, эмне кылабыз? Жүрөгүбүзгө акыйкат кубанч келет. Сиз менен биздин жашообузда өзүбүздүн үй бүлөбүзгө эмне кирсе, бир бале жетип келсе, же болбосо бир оор жетип келсе, ошондо гана кайгырабыз. А бирок жаныбыздагы эмне айланабыздагы мусулмандар менен эч ишибиз болбой калды. Жанагы макал бара, өрдөк ааламды сел алса, өрдөккө не гам деген. Сиз менен биздин жашообуз ошондон башка эч нерсе. Биз өрдөк сыяктуубуз. Ааламды сел алып атса, сиз суда сүзүштү билесиз го, болду, сизге не кайгы, сизге эмне кайгы, беркилерди алып кетпейби, ошо суунун баардыгы алып кетпейби, топон суу болбойбу, сиз сүзүштү билесиз, сиз өзүңүздү сактап калдыңыз. Ошондой жашоодо жашап калганбыз бир туугандар. Андай болбойт бир туугандар. Бүгүнкү реалдуулук жашоодон алысташыбыз керек, жана мусулмандардын болуп аткан абалынан кабардар болушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жада калса, Рим империясы менен Перис империясы согушканда эмне кылган? Рим империясы утулуп, Перс империясы эмне жеңип алганда, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга мушриктер эмне деп айткан? Силердин Кудайыңарга сыйынган, самави динди карманган адамдар утулуп калды го, отко сыйынгандардын алдында деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошондо кайсы сүрөт түшкөн? Рум сүрөсү түшкөн. Тез күндүн ичинде эмне жердин эң төмөн жеринде алар кайра эмне ийгиликке жетет деп. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул аятты окугандан кийин 7 жылдан кийин ошол окуя эмне болгон? Ишке ашкан. 7 жылдан кийин жанагы талкаланган Рим империясы Перс империясыны кайра башынан утуп алган. Шуну Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүнгөндүгү самави динди кармангандар жанагы от барастардын үстүнөн эмне кылгандыгы, утуп алгандыгы болгон. Демек, бул жогоруда айткан нерсе бир мусулмандарга тиешелүү болсо, мына азыркы айткан окуя капырлардын абалынан дагы сиз менен биз кабардар болушубуз керек. Түшүнүктүбү? Сиз менен биз бүт нерседен кабардар болушубуз керек. Түшүнүктүбү? Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы жака жөнөткөн, Хабашиге жөнөткөндөн кийин Хабашстанга мусулмандар жетип алганын уккандан кийин мушриктер ички үтү ичине батпай, жанагы жерде артынан кимди жөнөтөт? Амру ибн Ас менен Абдуллах ибн Рабияны элчи кылып, жанагы Хабашстанда башпаанек тапкан мусулмандарды кайтарып алып келүү үчүн эмне кылат? Элчи кылып жөнөтөт. Бул жөнүндө кийинки сабагыбызда кеңирээк токтолуп өтөбүз. Аллаху алам. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.